Мындан ары кимге ишенебиз? Бизди ким куткарат? Өз жаранын коргой албаган өлкөдө жашайбызбы? Бүгүн кыргыз интернети ушундай билдирүүлөргө толду. Анткени кечинде бир айдан бери изделип жаткан Сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды Туркияга алынып келингенин түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган элге кайрылып жатып билдирди. Анда ал башка террордук уюмдар менен күрөшкөндөй эле ФЕТО менен да күрөштү улантаарын баса белгиледи. Son dönemde Атайын кызматыбыздын өкүлдөрү Борбор Азиянын ФЕТО боюнча жооптусу Орхан Инандыны өлкөбүзгө алып келип, сот тармагына өткөрүп берди. Кийин бул киши ФЕТО кыймылынын жогорку башкаруучулардын катарына кирип, ФЕТОнун кир акчаларын Борбор Азияга жумшаган. Башка террордук уюмдар менен күрөшкөндөй эле ФЕТО менен дагы күрөштү улантабыз. destek arayışlarını Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги туркиялык Орхан Инандынын тарапкерлери 10 чакты адам бүгүн парламент имаратынын алдына митингге чыгышты. Алар мекенине кайтарууну талап кылышты. Белгилей кетсек, Инандынын жоголушуна байланыштуу милиция жаза кодексинин 170-беренеси адам уурдоо менен кылмыш ишин козгогон. Интерполго да кабар берилген. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мекемелерге аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Ошондой эле 9-11 июндагы Анкарага болгон расмий сапарында Жапаров Режеп Тайып Эрдогандан Инандынын жоголушу боюнча сураган. Эрдоган аны тааныбастыгын, ал жөнүндө маалыматы жоктугун, феточулар тууралуу билгиси да келбей турганын айтты, деп билдирген президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев. Орхан Инанды Кыргызстанда 16 Сапат лицейин, эл аралык Ала-Тоо университетин, Silk Road мектебин жана 4 толук эмес жалпы билим берүү мектебин түптөгөн адамдардын бири. Ал 2012-жылы Кыргызстандын жарандыгын алган. Ошол эле кезде Туркиянын да жарандыгынан чыккан эмес. Жубайы Рейхан Инанды Азаттык радиосуна берген маегинде жолдошунун мындан аркы тагдырына кыргыз бийлиги жоопту деген көз карашын айтты. Бийлик катары өз жаранын алып келиши керек да. Муну мен эми аларга айтканым зарыл эмес. Бийлик өз милдетин билиши керек. Бул жактан кыргыз жараны Түркияга берилди, же урда алып кетти. Эми бийлик аны кайтарууга тийиш. Бул өлкөнүн макамы жана келечеги үчүн өтө маанилүү маселе да. Бул чуулгандуу окуяга байланыштуу кыргыз саясатчылары үн катып, алардын бири Өмүрбек Икибаев Кыргызстандын жаранын уурдап кетиши өлкөнүн суверендүүлүгүнө кол салууга тете аракеттейт. Кыргыз мамлекетинин суверендүүлүгү канчалык кол тийгиз болсо, ар бир кыргыз жараны ошондой кол тийгиз болуш керек. Анткени кыргыз жарандарынан кыргыз эли түптөлөт. Кыргыз эли мамлекеттин негизи. Ошондуктан Кыргызстандын конституциясынын бардык редакциясында мамлекет өз жарандарын коопсуздугун коргойт жана чет элге эч убакта бербейт деген кепилдик бар. Туркиянын атайын кызматтарынын Кыргызстандын территориясында эркин жүрүшү суверендүүлүгүбүзгө, мамлекеттин кызыкчылыгына кол салганга тете аракет. Орхан Инандыны өткөрүп берүү боюнча эртеби кечпи азыркы бийликке кылмыш иши козголот. Бул Азиз Батукаевдин ишине окшошуп турат. Бүгүн бийлик аларды эч ким жоопко тартпайт деп ишенип жатат. Бийликте түбөлүк отура албайсың. Бир дагы өлкө өз жаранын башка өлкөгө бербейт, урдатпайт. Бул жалпы дүйнөлүк эреже. Кээ бир мамлекеттер берет. Бирок так алдына ала келишилген коомго ачык мыйзамдар аркылуу берет. Бул өлкөлөр негизинен демократиялык мыйзам үстөмдүгү бекем иштеген өлкөлөр. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова бул тууралуу Наждак телеканалына пикирин билдирди. Менин оюмча Кыргызстандын бийлиги бул жагдай жөнүндө маалымат болду. Мүмкүн биздин атайын кызматтар өздөрү да катышып жардам бергендер чыгарып кетишине. Анткени алар жардамсыз чек арадан чыга албайт болчу да. Кандай болбосун, жеке самолет менен учкан күндө дагы булар чек арадан чыга албайт болчу. Бул албетте кыргыз мамлекетинин өкмөтүнө жана бийлик башындагыларга ишенбечүлүктүн, кыргыз жарандарынын ишенбечүлүгүнүн пайда болушу эң чоң сокколду мамлекет үчүн эң биринчи. Анткени өзүнүн эли бийликке ишенбей калгандыгы, экинчиден эл аралык аренадагы биздин мамлекеттин баягы эгемендүүлүгүнө сокку урулгандыгы болду. Үчүнчүдөн ар бир кыргыз жараны кыргыз мамлекетинин жаранымын деп коопсуздугун мамлекет тарабынан корголот деп ойлоп келген. Бул нерсенин жок болгондугу аябай соккурду деп ойлойм. Эми бул жерде так айткан кыйын, эмне кандайча ал киши ал жака өтүп кетти. Бирок мен жаран катары мына оюм, биринчи эле оюм ушул бийликтегилердин макулдугу менен алардын өзүнүн мындай көмөктөшүүсү менен өтөгө деген ойдомун. Эгер биздин ойлоп аткан ушундай ой жүгүртүп аткан жарандардын ою туура эмес болсо, бийлик өзүнүн версиясын айткан жок ушул убакытка чейин. Ошондуктан дагы деле күмөн саноо болуп атат бизде. Мен де мисалы жеке
жаран катары ушул бийлик өзү эле өз эрки менен өткөрүп берди го деген, бул албетте конституцияны, мыйзамдарды одоно бузуу болуп саналат. Биринчиден калп айткандыгы үчүн жооп бериш керек биздин бийликтер. Анткени биз издеп атабыз, карап атабыз, чыгып калат деп расмий берип атышты. Бул үчүн, бул жалган айткан үчүн элге кийин сөзсүз жооп бериш керек. Анткени Түркиянын чалгымдуу кызматтары келип биздин жаранды кол бутун кайрып алып кетип атса, биздин органдар, биздин бийлик билбей калышы бул мүмкүн эмес. Бирок ошолор элибизди алдап, жалган айтып, мына жакында табылат деп атканы бул чоң мындай калп айтуу деп билебиз. Жоопкерчиликсиздик. Экинчиден, биздин элибиз, мамлекетибиз басмырланды. Башка өлкөнүн күч органдары кирип биздин жаранды алып кеткени бул абдан чоң катачылык, биздин эл караган жүзүбүздү жер каратканга азыркы бийлик түздөн түз күнөөлүү. Буга чейин Атамбаев дагы, керек болсо Жээнбеков дагы ошол Орхон Инандыны өткөрүп берүү талабын четке кагып келишкен. Орхон Инандынын жоголушуна байланыштуу башкача пикирди кармангандар да жок эмес. Өз мекенинин чыккынчысы деп аталган, биз болсо аны улуттук батыр кылып алдык. Уят. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт, күнөөсү жок кишини издөө салып камашпайт. Түркия өзүнүн жаранын кайсыл жерден болбосун соттоп, туура иш алып барып жатат. Биздин мамлекетте ар кайсы мамлекетке барып жаранды калып, качып жүргөндөрдүн алып келишсе жакшы болму? Өз өлкөсүнө каршы чыккан адамга террордук оюндун мүчөсүнө Кыргызстандын жарандыгын саткандар жазага тартылсын. Террористтердин Кыргызстанда эркин жүрүшү биз үчүн чоң коркунуч. Булар 2016 жылы өз мамлекетин жок кылып кое жаздашкан. Ал ортодо Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги үн катты. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Доган тышкы иштер министрлигине чакыртылып, ага Инандынын кармалгандыгы жана Түркияга жеткирилиши боюнча нота берилгени айтылат. Кыргыз тарап эл аралык документтерде так көрсөтүлгөн укуктук нормалардын бузулушуна алып келген аракеттер кылынбашы керек деп эсептейт. Ошондой эле Кыргызстан Инандыны кайтарып берүүнү жана ага карата зордук зомбулук болбошу керектигин талап кылды деп айтылат билдирүүдө.